знаете, что был указ президента. Маргаишиден өтіп баратқан сол жаққа бұрылып жатқан туристерді алып барады. Бишкек шаар аймагында биздин урматтуу айдоочулар жана авто сүйүүчүлөр рейдтик иш-чаралар өтүп атат. Жол коопсуздук кызматкерлери Борбор калаанын көчөлөрүнө рейдке чыгаар менен эле үнү кулак тундурган унаалар жана мотоциклдердин каршы теши жүргөнүнө күбө болуп, жоопкерчиликсиз айдоочулардын мындай кылыгы түнкүсүн шаар тургундарына тынчтык бербей жатканы көрүнүп турду. Айрыкча жайдын күнү түнкүсүн жашоочулар үйдүн терезесин ачып коюп укташат. Мына ушундай учурда унаанын үнгүчөткүчтөрү жана скутер, мотоциклдер дээрлик таң атканга чейин тынбайт. Андыктан жол коопсуздук кызматкерлери мыйзам бузган айдоочуларды колго түшүрүп, аларга чара көрүү үчүн рейд учурунда мына ушундай мыйзамсыз аракеттерге каршы иш алып барышты. Ошондой эле рульда аттуу рейдтин алкагында авто ээн баштык кылган айдоочуларга айыптар салынып, унаалары болсо айып короого токтотулуп жатты. Ошондуктан тартип сакчылары эфирден пайдаланып, айдоочуларды мыйзамды сактап, жол эрежесин бузбоого чакырат. Мы сейчас наблюдаем, как водитель спрятал ключи, и якобы он потерял его. Якобы, братан, нет ключа. А вот. Как таким? Я же говорю, спрятал. Нашли. Бияққа келіңіз. Видеокамеру не обманешь, да, я не распорюсь. Вы в курсе, что по правилам дорожного движения вы должны иметь при себе? Да, братан, я при себе имел, смотрите, сумка в этой была машине. Мы ехали вдвоем. Сегодня ночью у моего друга... Ну а почему ты управляли транспортным средством без разрешения? С разрешением, брат, все было. Сегодня переоформлялись, нужно через туда посмотреть, если хотите. Сегодня переоформлялись, переоформление было с черной 200-ки, вот на эту номера 200 стоят же, также сегодня было переоформление. А на 200-ку купили новое разрешение, а старый, который стоял, мы даже были сюда перекинуть. Может, там они забыли перекинуть, не знаю. Один Аллах знает. Завтра пойду осмотрю. Lexus 470 GX01 KJ мамлекеттик белгиси 200 Анна Валентина У 2005 жылкы мына техпаспорт менен саяние өтөт болуп, мынакей могу төлөп официальный сайт болуп биздеги GX көрүнүп атат, сизге да көрүнүп атабы? Көрүнүп. Мынакей разрешение на тонировку отсутствует деп турат, то есть тонировкага уруксаты жок, Мынакей. Так, Усимбаева. Жол коопсуздук кызматкерлери Борбор калаанын көчөлөрүндө көзөмөлдү күчөтпөсө, эреже бузган айдоочулардын саны күн санап көбөйүп жатканы өкүндүрөт. Маселен, тартип сакчылары Борбор калаанын Бөкөнбаев көчөсүнөн BMW үлгүсүндөгү унааны токтоткон учурда айдоочу инспекторлордун мыйзамдуу талаптарына баш ийбей, анысы аз келгенсип авто бейбаштык кылганга да жетишкен. Бирок айдоочу милиция кызматкерлери тарабынан дароо кармалып, унаасы айып короого жөнөтүлдү. Алгач айдоочу ал жактан дагы кетирген катасын моюнга алгысы келбей жатты. Бирок жыйынтыгында өз күнөөсүн мойнуна алып, өзүнө айып пул салынып, ал эми унаасы жакынкы айып короого киргизилди. Бүгүн 25.07.2025 жылы саат 14 чамасында кечки BMW үлгүсүндөгү 007 мамлекеттик номери менен автоунаа биз тараптан токтотулган. Токтоткон учурда айдоочу бизге баш ийген эмес, ошол эле учурда автоэн баштык жазап
бизге баш ийбестиктен изин жашырып кеткен. Кийинки экинчи көчөдөн эле биздин кесиптештер менен тескөөчүлөр менен ушулуна кармалган азыркы учурда тийиштүү протоколдор түзүлүп, жалпы суммасы 20.500 сомго айыппул түзүлгөн жана унаа азыркы учурда айып короодо турат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жана милициянын кайгылуу кызматы бул жолу баңгизат колдонуп алып, унаа же мотоцикл айдап жүргөн айдоочуларды аныктоого көбүрөөк убакыт бөлүштү. Маселен, мына бул видеого түшкүсү келбей чыр салган жаран баңгизат колдонуп алып, унаа башкаргандыгы боюнча шек жаралып алынып келинген. Текшерүү убагында наркотикалык зат колдонгон эмесмин, спирт ичимдигин ичкемин деп кызматкерлерди адаштыргысы келип жатты. Канчалык кутулуп кеткиси келгени менен анализдин жыйынтыгында наркотикалык каражат колдонгондугу экспертизада аныкталгандыктан айдоочуга протокол түзүлүп, унаасы айып короого алынып кетти. Бул айдоочунун Байтык Батыр көчөсү менен эле айдап атканда өзүнүн менен тосконбуз. Тоскон негизинде Мачаны тапшырды. Мачаны тапшыргандан кийин полоскасы чыгат. Эки полоска чыкса отрицательный, бир полоска чыгып атат. Положительный. Өзү айтып атат, мен чеккен жокмун деп. Правильно, да? Эмес, бирок анализден чыгып турат. Анализден чыгып атат, анализден чыгып атат. Көпчүлүк айдоочулар наркотикалык затты колдонгонун жашырып келет. Мына бул айдоочу дагы мойнуна алгысы келбегени менен текшерүүдө канынан баңгизат колдонгону боюнча анализи оң чыкты. Мындан улам наркотикалык заттарды колдонгон жана сатуу менен алектенген жарандарга карата Ички иштер министрлиги катуу көзөмөлгө алып чара көрүүдө. Буга бир мисал Борбор калаадан 3 жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Аталган жарандар маңзатты даярдоо жана сатуу менен алектенген деп шектелүүдө. Кээ бир айдоочулар айрым суусундуктардын курамында спирт кошулмасы бар экенин билишпейби же жоопкерчиликтен качуунун жолун издешеби? Айтор текшерүү убагында көбү суусундук ичкендигин айтып келишет. Рейд учурунда Борбор калаанын тегерегиндеги айрым айылдардан спирт ичимдигин ичип алып, унаа башкарган айдоочулар да болушту. Алар шаардын сырт жагына жол көзөмөлдөөчүлөрү барбайт деп ойлошкон окшойт. Кызылдай мас болуп алып, айыл ичинде унаа айдагандар да болду. Маселен, мына бул айдоочу кызуу болуп алып, унаасын айдап шаардын жогору жагындагы 5 күнгөй айылында жүргөн. Ал тез эле жол коопсуздук кызматкерлеринин колуна түштү. Өзүнүн айтымында ал достор менен олтуруп айылдын ичинде кыска аралыкка айдап чыгам деген учурдан кайгуул милициянын кызматкерлеринин колуна түшкөнүн айтып берди. Давай у нас тоже там люди ждут уже. На. 3 минуты, вот когда закончится. Тозгон учурда айдоочу кичине подозрение болгондуктан айдоочуну наркологияга алып келип текшерген учурда айдоочудан наркотик чеккендиги аныкталып, азыр машинеси айып короого токтотулган.